Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов социалдык фонддун төрагасы Жаныбек Орозалиевди кабыл алып, жыл соңуна чейин пенсияны жогорулатуу маселесин талкуулаган. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кеңешменин жүрүшүндө аталган фонддун иши, анын ичинде пенсиялык камсыздоонун учурдагы абалы каралган. Социалдык фонддун төрагасы Орозалиев үстүздөгү жылдын соңуна чейин пенсияларды жогорулатуу механизмдерин жана пенсиялык камсыздоо тутумун реформалоонун негизги артыкчылыктары, анын катарында пенсияны чегерүү иштерин жөнөкөйлөштүрүү тууралуу айтып берди деп айтылат маалыматта. Бирок социалдык фондко бул маалыматты тактоо үчүн байланышканыбызда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жөн гана жолугушуу болгонун айтып, пенсиянын качан жогорулай турганы анык эмес экенин билдиришти. Көтөрүлөт деп айтылды, бирок аны только встреча с Мариповым состоялась. Ал боюнча азырынча эч вариант жок пока. Он еще бизге монтип утверждать этип берген жок. Рассматриваются механизмы. Анан даяр болгондон кийин Марипов когда подпишет, мы уже пресс-конференция беребиз. Ошон үчүн азыр ал жөн эле встречага барып, ошол механизмдерин кандай кылгантасыңар тиги бу деп сүйлөшүп келди. Калк арасында пенсиянын көбөйүшүнө зарылдык бар. Азыркы кырдаалда базар баалары кымбаттап кеткендиктен алган пенсияда жарытылуу жашоого жетпей жатканын тургундар айтышат. Жогоруласа жакшы болот эле биз окшогон бейбечараларга. Азыр менин айлыгым 5500 сом эле. Эч нерсеге жетпейт. Өзүм квартирада турам. Биз деле күтүп отурабыз. Укканбыз радио, телевизордон. Көтөрөбүз, кошобуз деген. Көтөрүлүш керек. Ундар, майлар бар жоктун баары кымбат болуп атат. Карыгандарга эле дары-дармегине бул 5-6 миң сом акча жетпей калып атат. Кыргызстандын капчыгында бизге жеткидей акчасы болсо, кошсун. Эгер ага жетпесе, коштун не кереги бар? Баары бир кошкону менен төлөй албайт да. Mana men primer 1900 акча алам. Bir kap bir müşak un. May ала албайбыз, эт ала албайбыз. Көтөрүш керек да. Кыргызстанда пенсия алгандардын жалпы саны 604 миң адамды, же калктын 10%-ын түзүп, дээрлик 69%-ы бүгүнкү күндө айыл жергесинде жашайт. Ар бир 6-чы пенсионер майыптык боюнча пенсия алышат. Пенсионерлердин жалпы санынын 68%-ын аялдар түзөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.